Камчыбек Ташиев тарабынан 30 жыл бою баатыр энелерге сый көрсөтүлүп, аларга майрамдык маанай тартууланып келгени белгилүү. Өткөн 2022 жылы 8 мартта Камчыбек Ташиев салтка айланган бул майрамдык салтанатты өткөрүүнү жыйынтыктап, мындан ары өзүнүн уулдары баатыр энелерди сыйлоо аземин улантаарын айткан. Быйылкы баатыр энелер чогултканыбыз өзгөчө болуп атат. Миңден ашык баатыр энелер чогултуп атабыз. Себеби мен жана башында айткандай 30 жылдан бери сиздер менен чогуу майрамдайт экенбиз. Ушул майрамды мен сиздер бирге мындан ары өткүзбөйүн деп чечтим. Токтотоюн деп чечтим. Эмне үчүн? Себеби менин балдарым, менин кыздарым, менин келиндерим өздөрү баатыр эне болуп калышты. Ошондуктан мындан ары мен ушу баатыр энелерди майрамдарды өткүзүп берүүнү мына балдарыма тапшырайын деп атам. Кана мен балдар. Ушул балдарыма тапшырайын деп атам. Булар ушул мага октоп 30 жыл баатыр энелерди сыйласын мындан ары. Буларча булардан 30 жыл баатыр энелерди сыйлап, өздөрүнүн балдарына кийинки баатыр энелерди сыйлоого өткүзүп беришsin. Бүгүн 8 мартта Жалалбатта баатыр энелерге майрамдык маанай тартуулоо аземи Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиев тарабынан уюштурулду. Камчыбек Ташиев өзү да бул иш-чарага конок катары катышты. Урматтуу апалар, урматтуу энелер, урматтуу баатыр энелер, бүгүнкү баарыңыздарды 8 март эл аралык аялдар күнү менен куттуктаймын. Майрамыңыздар куттуу болсун апалар. Урматтуу баатыр энелер, сиздерди куттуктоо биз үчүн өтө сыймык. Мен муну акыркы 25 жылдан бери айтып келе жатамын. Жана ошонун баардыгын ушул сиздерге куттуктоону айтып келе жатамын. Дагы бир жолу ушул сиздер жакшылыкта болсо экен деп, өмүрүңүздөр узун болсо экен деген максатымды айтып кетемин. Бүгүн эми билесиздер, мен былтыры сиздердин көзүңөрчө ушул уулума Таймуразга өткүзүп бердим эле. Бизден мурас болуп калсын. Бизден кийинки ушул баатыр энелерди сыйлоо, ушулардын батасын алуу силердин да колуңардан келсин деп балдарым өткүзүп бердим эле. Мына бүгүн балдарым өткүзүп атат. Мен ушул конок катары, байкоо катары келдим. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Жапаровдун атынан да куттуктап кетким келет. Биздин президентибиз Садыр Кожоевич ар бириңиздерди, ар бир баатыр энени менин атымдан 8 март байрамын куттуктап кой деп сураңды эле ошо сизге жеткизип коебуз. Баатыр энелерге сый тамак тартууланып, жылдыздардын аткаруусунда оондуу ырлар жаңырып, каалоо тилектер айтылды. Иш-чарага аймактагы 600гө жакын энелер катышты. Жакшы күн, жакшы өмүргө себеп болот. Жакшы сөз жан дүйнөгө керек болот. Жакшы адамдар жаныңда жүрсө дайым, жакшынын жакшы сөзү белек болот дегендей, биз Камчыбектин эми мына балдарына өткөрүп берген традициясындагы чыдамсыздык менен күтөбүз. Чындыгында болобу экен, болбойбу экен деп кечөөдө күтүп аттык эле, бүгүн мына келип отурабыз. Ушул майрам биз үчүн зор кубаныч, зор бакыт. Эми Кудайым берген өмүрдүн да канчасын сүрөбүз. Камчыбек балабызга узун өмүр, ден соолук, иштеринде ийгилик каалайбыз. Мына быйыл дагы ушу энелердин майрамын 8 мартты тосуп чакырган экен, келдик. Камчыга дагы өмүр узун болсун, ден соолугу чың болсун, ар дайым ушинтип жүрө берсин. Камчы бирде айтканы бар мурунку жолу ушундай майрамда. Мен эми балама өткөзүп бердим. Эми мына бияка энелердин майрамын Таймураз балам өткөзөт деди эле. Азыр Таймураз сүйлөп, Таймураз тосуп, Таймураз өткөзүп берген чоң ыраазыбыз. Эне сага кандай мактоо жарашат. Эне сенден ким сыймакты талашат. Энеде деген теңдеши жок асыл зат. Бардык мактоо сага гана жарашат деп. Ушул энелерди сыйлап Камчыбек Кыдыршаевич ушунча жылдан бери ушул иш-чараларды алып жүрөт. Былтыр биз келгенибизде мен да ар жылы катташамын, апам алып келем. Балдарга өткөрүп берди де, быйыл балдары андан да сонун кылып
көп өткөрүп берди. Даражасы бийик болсун, өмүрлөрү узун болсун. Бүт Кыргызстандагы аялдардын бүгүн ушул майрам менен куттуктап отурат. Ушул Камчыбек Кыдыршаевичке чоң рахматыбызды айтабыз. Бул көп жылдан бери, 30 жылга жакындан бери келип аткан үй бүлөлүк традиция болуп эсептелет. Чоң рахмат. Ушул элдин батасы деп ушундай чоң-чоң ийгиликтерге жетишип отурат. Дайыма иштерине ийгилик каалайбыз. Бала дегенде ушундай жүрөгүбүз эзилип турат. Ошон үчүн жүрөгүбүздөн бата беребиз буларга. Жүрөгүбүздөн сыйлын неме ушундай буларды тилеп турабыз. Ушул камчылардын президентибизге бардыгы эле айтарым, узун өмүрлүү болсун ушулар. Ушу Кыргызстанды бир гүлдөтүп беришсин. Ушул энелердин, ушул отурган энелердин батасы түз тийсин. Таймураз Ташиев атасы сыяктуу бол салтанатты жыл сайын уюштуруп, энелерге сый-урмат көрсөтүү салтын татыктуу улантарын белгилеп, апаларды куттуктады. Дүйнөдөн көз өткөн энелерге Куран окутулду. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана жогорку кеңештин айрым депутаттары да катышты. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Аскар Маматисаков, Регион.